Ассаламу алейкум, мен атым Рысбек, мен Бишкек шаарынын тургунумун, жашым 28-де. 2015 жылы мен туугандарым Кубан Байкени сунуштап, Кубан Байкени менен таанышкан болчумун. Ал кезде менин ашказанымда мындай кичине проблемаларым бар болчу. Кубан Байке мен тамырымды кармап, мага диагноз коюп, дароо эле лечениени баштаган. 15 күндүк сеанс өтүп, дары чай ичип, жараткан Алланын күчү менен, Кубанычбек Талыптын күчү менен жакшы абалга келип калгам, жакшы болуп сакайып кеткенмин. Ошол 15 күндүк леченияден кийин менин ашказаным жакшы болуп калды. Мен ошол оорудан толук айыктым. Ошондон бери азыркыга чейин Кудайга шүгүр, ашказанымда жана башка жагымда ооруган жерлер жок. Азыр деле вопростор болсо, суроолор болсо, ден соолук боюнча мен Кубанычбек Талып менен чалышып турам, жолугушуп турам, акылдашып. Кубанычбек Талып айткан диетаны кармап, жакшы өзүмдү алып жүрөм, Кудайга шүгүр. Анан сиздерге дагы бир окуяны айтып кетейин дегем. Мен 2018 жылы стипендия аркылуу Кытайга тапшырган болчумун. Ошол 2019 жылдын аягында Кытайда коронавирус деген пайда болгон. Ошо жылдын аягында жакшы деле билинген эмес, бирок жылдын башында 2020 жылы коронавирус катуу күчөп баштап, карантинге жабылып баштаган болчу. Бардыгы ошол кезде ооруп, өзүнү жаман сезип жатканда, мен ошол жараткан Алланын күчү менен, Кубанычбек Талыптын берген батасы менен күчү менен жакшы жүрдүм. 2020 жылы февралдарда Бишкекке кайткандан кийин, бул жакта деле карантинде жатканда өзүмдү жакшы сездим. Ооруган жокмун. Андан кийин 2020 жылы ошо дүйнө жүзү коронавирус катуу күчөп кеткенден кийин Кыргызстанга дагы ошол вирус келди. Бардыгыңыздар билесиздер, ошол июнь, июль, август ошо 20 жылы жайында аябай катуу адамдар ооруп, көп адамдар кайтыш болуп кетти. Мен болсо ошол жакшы өзүмдү жакшы алып жүрдүм. Эч нерседен ооруган жокмун. Ден соолугум чым болуп, ошо жакшы жүрдүм. Азыркы учурга чейин ошол эч нерсем оорубай жакшы жүрөм. Бул болсо мен Кубанычбек Талыптын ак батасын алгандан ошонун таасири деп ойлойм. Башка жашоомдо дагы баары жакшы болду. Мен 2024 жылы үйлөндүм. Жумуштарым да жакшы, ошол Кытайдан келип, ошо кытайлар менен да иштейм. Анан башка жумуштарды дагы аткарып жакшы жүрөмүн. Ошондуктан Кубанычбек байкеге жана Салима эжеге бүт командасына чын жүрөктөн ыраазычылык билдирет элем. Бар болсун, ден соолуктары чын болсун. Ар дайым ошол адамдарга жардамдашып, жакшы баары жүрө беришсин. Анткени мен деле ошол биринчи жолу жолуккандан бери азыркы учурга чейин ошол Курандын күчүнө, жараткан Алланын күчүнө, Кубанычбек Талыптын батасынын күчүнө ишендим. Кыргыз элимде Кубанычбек байкедей адамдар көп болсун. Кубанычбек байке, сизге чоң рахмат. Бар болуңуз, аман болуңуз, ден соолукта болуңуз.